Ассаламу алейкум достор. Кечиресиздер алгач. Кечирим суроо менен башталган экен. Мына ушундай даяр студиябыз жок. Тилекке каршы. Ошол себептен мына ушундай таза аба астында сиздер менен маектешүүгө туура келүүдө. Алгач достор кыскача айтып кетебиз. Улуттар лигасы тууралуу бир аз кеп кылабыз. Андан кийин U20 тактап айтканда биздин жаш курамыбыз боюнча дагы толук кандуу маалыматтарды айтып кетебиз. Алгач кечээ күнү Германия командасы Улуттар лигасында Боснияны кабылдады, 7-0 эсебинде ири жеңишти камсыздады. Албетте бул жерде эми Германия өзүнүн мурдагыдай балким немис машинасынын жандырган сыңарындай көзүнөн калтырды, бирок бул деген Улуттар лигасынын тайпалык этабы эле болгону. Андан кийинки финалдык этаптарда балким бул машина токтоп калышы дагы толуктуу мүмкүн. Анткени азыркы учурда Германиянын толук кандуу жылдыздуу оюнчулары жок мурдагыдай. Андан кийин Түркия өзүнүн үйүндө Уэльсти кабылдады. Бул Түркия үчүн жеңил беттеш болду деш кыйын, анткени 23 жолу чабуул коюп дарбазага соккузатты. Булардын Тилекке каршы 3-үсү дарбазага тамай барды. Ошондой эле пенальтилер болду. Ататүрк Огул аны ишке аша алган жок 89-мүнөттө. Ошентип жалпылай бул оюндагы тең чыгуу менен эки команда бирден упай алып жыйынташты. Бул жерде эми Түркия үчүн эч кандай жоготуу болгон жок. Болгону кезектеги упайды колго киритти жана тайпалык этапта биринчи орунга көтөрүлдү Уэльс, экинчи орунда. Андан кийинки оюндарда дал ошол Түркия Черногория менен беттеш алып барышат. Уэльс болсо Исландия менен өзүнчө экинчи орун үчүн күрөш алып барат. Бул тайпада эми ошол экинчи орун үчүн боло турган күрөш кызыктуураак болуп көрүнүүдө. Кийинки оюндар Швеция менен Словакия ортосунда беттеш болот. Анткени бул жерде эми билесиздер, Спортинг клубунун оюнчусу эң мыкты дәрежеде оюн алып барып жаткан азыркы күндөгү көрүнүктүү оюнчулардын катарын толуктап, ошондой эле өзүнүн Спортинг клубунда, андан кийин эле Чемпиондор лигасынын алкагында оюндарда дагы өзүнүн мыкты дәрежеде көрсөтүп келе алган оюнчубуз бар. Кечээги оюндардын экинчи гол Александр Исак кылсайды. Андан кийин Виктор Декреш деп бар го. Ошол оюнчу азыркы күндө өзүнүн улуттук курама командасы үчүн дагы керектүү голдорду жаратууда. 5 оюнда 5 гол жарата алды. Албетте бул дагы чоң бир жыйынтык. Александр Исак менен дал ошол Виктор Декреш азыркы учурдагы Швеция курамынын Златан Ибрагимовичтин ролун аткарышууда экөө биригип алып, чындыгын айтайын. Анткени Златан өзүнчө оюнчу. Аны башка оюнчуга салыштыруу кыйын Швеция курамында. Ошол себептен эми азыркы учурдагы көрүнүктүү жылдыздарынын эки оюнчу толуктап кетүүдө. Эми достор, өзүбүздүн улуттук курамабыз тактап айтканда 20 жашка чейинкилер ортосундагы улуттук курамабызга токтоло келе турган болсок, булар азыркы учурда Кытайда болуп жаткан Panda Cup турниринде катышууда. Бул турнир болгону атаандаштарды анализдөө жана ошондой эле атаандаштардын оюн жүгүртмөлөрүнүн кабардар болуу. Анткени бизде февралда боло турган Азия кубогунун финалдык этаптары бар. Ал жакта дагы биз Австралия жана ошондой эле Кытай менен токношобуз. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына ушул Panda Cup турнирине 4 команда — Кыргызстан, Австралия жана ошондой Монголия, үй ээси болмуш Кытай катышты. Бул жерде Монголия бизге тиешеси жок. Ал эми Австралия менен Кытай бизге керектүү команда. Аларды анализ жүргүзүү керек, алардын тактикалык жүрүштөрүн, схемаларын жаттоо керек дегендей. Бул жерде башка машыктыруучуларга чоң бир тапшырма түшөт. Ошол себептен бул капка биздин оюнчулар катышты. Алгачкы оюнда Австралияга каршы беттеш болду. Бул беттеш албетте чындыгында оор кечти, анткени Австралия менен болгондо дагы алгачкы беттеш болду. Ошол себептен анализ жүргүзүү кыйынга турду. Ошого карабастан биринчи бөлүм жыйынтыгында 3-0 эсебинен жеңилип бара жаттык. Бирок башка машыктыруучулардын пикири боюнча экинчи бөлүмдө түз эфир болгондуктан биз болгону оюбузду айтып кетебиз. Ошол себептен туура кабыл аласыздар деген үмүттөмүн. Биринчи бөлүм жыйынтыгы боюнча 3-0 эсебинен жеңилип бара жаттык. Бирок экинчи бөлүмгө чыкканда биздин башка машыктыруучулар өзүнүн оюнчуларына тапшырмаларды берди. Ал тапшырмаларды туура аткаргандыктан биз 50 жана 70 мүнөттө дароо 2 гол жаратууга жетише алдык. Бирок ошондой прессинг абалында оюн жүргүзгөндүгүбүз үчүн каршы чабуулдан 4-чү голду өткөрүп алгасыз болуп калдык. Бул жерде эми бизде жылдыз оюнчуларыбыз жок. Ошол эле Алмазбек уулу дагы улуттук кураманын сабын өнөп жүргөндүктөн бул жака келе алган жок. Ошого карабастан биздин курамыбыз дал ушундай жыйынтыга жетишүүдө. Алгачкы оюн Тилекке каршы Австралияга кечкен беттеш 4-2 эсебинде биздин жеңүүбүз менен жыйынтыкталды. Ошого карабастан экинчи беттеште биз Монголияга каршы беттеш алып бардык. Кечээ күнү көрдүңүздөр, ал жерде 7-0 эсебинде биздин курамабыз ири жеңишти камсыздады. Албетте бул жерде эми Монголиянын жеңбеси да болбойт, анткени Монголия буга чейинки жалпы беттештерде жеңилип келе жаткан. Индияга 1-0 эсебинде, Лаоско адашпасам 7-0 эсебинде жеңилген болчу. Андан кийин Иранга 8-0, андан кийин дагы Кытайга кечээ күнкү оюндарда 6-0 эсебинде жеңилди. Ошол себептен эми биздин оюнчулар дагы
дал ушундай жыйынтыкты чыгарышты 7-0 ири жеңиштик камсыздап өздөрүнө керектүү бул Панда кубогундагы алгачкы 3 упайга жетише алышты. Эми кийинки беттеш бул албетте Кытай. Кытайды биз буга чейин беттешкендиги тууралуу менде толук кандуу маалымат жок, бирок ошого карабастан аларда бир аз анализ бар деп айтып кетти башкы машыктыруучу. Мына ошол чучууга тартылгандан кийин, Азия кубогунун финалдык этабына чучууга тартылгандан кийин Мирлан Эршенов өзүнүн пикирин айтып кетти. Биз буга чейин Монголия менен беттешкенбиз, Кытай менен да беттешкенбиз, бирок Австралияга каршы бизде эч кандай маалыматыбыз жок. Ошол себептен биз толук кандуу бул Панда Cup турниринде мына ошол Австралия тууралуу маалымат алууга аракеттенебиз дешти. Эгерде кечээки оюн жыйынтыгын салып турган болсок, биринчи бөлүмдө 3-0 эсебинде келе жаткан команда биринчи бөлүмдө эле жыйынтыкты чыгарып, экинчи бөлүм жыйынтыгы боюнча 4-2 эсебинде жеңилдик, бирок ошол арасында 2 гол жаратууга жетише алдык. Бул бир эле бөлүмдүн жыйынтыгын анализин жүргүзгөндө башкы машыктыруучулардын жыйынтыгы боюнча 2 гол жаратууга жетише алдык. Бул деген албетте чоң бир ийгилик десек туура болот. Ошол себептен алдыдагы боло турган Азия кубогунун финалдык этаптарындагы оюндарда албетте Австралияга каршы биз мык дарежеге туруштук бере алабыз, аларга каршы мык дарежеде оюн тартуулай алабыз деген ишеним бар. Анткени Мирлан Эршенов башчылыгындагы башкы машыктыруучулар жамааты толук кандуу анализ жүргүзө алса керек. Кытай менен боло турган беттеш достор, Кытайга каршы беттеш билбедим, эми оор кетет. Анткени Кытай өзүнүн үйүндө Австралияга каршы бири ойношту. Андан кийин кече күнү Монголияны дагы 6-0 эсебинде жеңип алган. Эми бул жерде экинчи орун же экинчи орун үчүн албетте күрөш алып барабыз, эгерде эле Австралия жеңип калбаса Монголиядан. Ошол себептен эми бизге негизги максатыбыз дал ошол Австралия Кытайга каршы болгон беттештерден анализ алып, алардын оюн тизмелерин, схемалык жүрүштөрүн, ошондой эле тактикалык оюндарын жалпылай анализ кылып, биздин өзүбүзгө тапшырма иретинде кабыл алуу. Анткени дал ошол 2025-жылдын февраль айында боло турган Азия кубогунун финалдык беттешинде дал ушул А тайпасында Кыргызстан, Кытай, Австралия жана ошондой эле Катар мамлекети менен беттеш алып барабыз. Болгону дагы ушул Кытайдын үйүндө. Ошол себептен бизге Мирлан Эршениновдун башчылыгындагы башкы машыктыруучулар жамаатына да ийгилик каалайбыз. U20 жаштар курамыбызга да ийгилик каалайбыз. Азыркы учурдагы элдин үмүтүнө жанган, элдин көзүнө жылуу учурап, алардын жүрөгүн жылытып жаткан курама азыркы учурдагы дал ушул жаштар курама командабыз. Ал эми чоңдорубуз, улуттук курама командабыздын негизги оюнчуларыбыз, Акшумкаларыбыз эртең 19 ноябрда Иранга каршы өзүбүздүн үйүбүздө беттеш алып барабыз, Дүлөн Өмүрзаков стадионунда. Эгерде байкаган болсоңуздар, биздин оюнчуларыбыз азыркы учурда билбедим, бир аз коркконсуп оюн алып барышат, атаныштан коркуп оюндарда тартуулашууда. Ошол себептен эртеңки боло турган беттешке жалпыңыздарды чакырамын. Улуттук курама командабызды колдоп, коштоп, дем күч берип, аларды алдыга чыгуусуна себепчи бололу. Биз болушунча колдонуу көрсөткөн болсок, балким жыйынтыктар дагы оң жаатына өнүгүп кетет. Атап айтканда, Иран менен тең чыгып, же болбосо жеңип ала турган болсок, мына ушул беттеш биздин кийинки оюндарга эң чоң бурулуш болуп бермекчи. Ошол себептен жалпыңызга келиңиздер, колдойлу, коштойлу, ага дем күч берели. Алга Акшумкар, алга Кыргызстан. Ошондой эле достор, биздин видеобузга лайк басып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. YouTube каналыбызга катталып коюңуздар дегендей, акырындан мына ушундай маалыматтарды түз эфирден же болбосо ушундай сыңарындай видео аркылуу сиздер менен биргеликте бөлүшүп турамын достор. Ассаламу алейкум.